Бүгүн 28-ноябрда Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерди шайлоо өтүүдө. Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жээнчороев Көкжар конушундагы номер 88 мектептен добуш берди. Мирлан мырза, саламатсызбы? Анан бүгүнкү күндү негизи майрам деп койсок дагы болот. Анан майрамыңыз менен биринчиден, негизи эле толкундануу сезимдери болот. Мынакей бир ай аракет кылдыңыздар, күч жумшадыңыздар. Бүгүн толкундануу болуп атабы сизде дагы? Эми чоң үмүт менен толкундануу бар. Бул бир айлык эле иш чара эмес, өзү бир жылдан бери Кыргыздын тарыхында көптөгөн орчундуу көп өзгөрүүлөр болуп атат. Бүгүн элибизге өзүнө тандоо мүмкүнчүлүк берилип атат. Бүгүн мен ойлойм, элибиз адилеттүү, калыс, прогрессивдүү мамлекетти алдыга жылдыра турган, тең укуктукту алып келе турган, тең бийликти алып келе турган, адилеттүү бийликти орнотууга мүмкүнчүлүгүн туура колдонот деген бир үмүттөмүн. Албетте толкундануу бар. Ушу элибиз туура тандоо жасап, мамлекетибиз адамдар кандай багыт алышын бүгүнкү шайлоо белгилейт. Мен ойлойм, бүгүнкү ак ниет менен, чын дилибиз менен эрте күндү баштадык. Мен ойлойм, шайлоо ушу ачык айкын, эч кандай бир бурмалоо жок, эч кандай бир мыйзам бузуулар жок болуп өтсө, мен ойлойм, эл кабыл алып, шайлоо тынч өтүп, мамлекетибиз бир туруктуулук, өнүгүү тарапка багыт алат. Ар жерде ар кандай маалыматтар келип атат. Мен ойлойм, бүгүн шайлоону биз таза өткүзүшүбүз керек. Анткени бул мезгилдин талабы, бул элдин талабы. Бүгүн биз баарыбызда башка жолубуз жок. Ар кандай бийликчил партиялар, бай партиялар түндөп акча таркатты деген бейрасмий маалыматтар болуп атат. Бирок анын баарын мына бүгүнкү күнү тактап, адилеттүү шайлоонун жыйынтыгына таасир эткен жок болуш. Бүгүн жыйынтыгын көрөбүз. Көкжар конушундагы 88 мектеп, сиздин участогуңуз экен. Анан ким менен келдиңиз шайлоого? Бүгүн жаныңызда ким менен келдиңиз? Анан дагы соц тармактан өзүңүз дагы көз чаптырып калсаңыз керек. Бүгүн депутаттар, мына ошол эле талапкерлер уктаган жок болуш керек бул түнү депчи, ар кандай тамашалуудагы пикирлер айтылып атпадыбы? Сиз уктадыңызбы? Анан ким менен келдиңиз шайлоого? Шайлоого мен өзүм келдим. Ушундай ТВ, радио болот дегенде биз башынан баштап мен үй бүлөм менен сүйлөшүп алганбыз. Биздин үй бүлөбүз эч кандай ушундай иш чараларга аралашпайт. Жана өзүнүн жумуштарында адис, алар өздөрүнүн жумуштарын адисчилик менен. Анан алар шайлоого өз убагында келишип, өздөрүнүн жарандык милдетин аткарып кетишет. Көрсөтүүнү каалабайсыз? Көрсөтүүнү мен да каалабайм, өздөрү да каалабайт. Анан кийин биз ушундай бир маданиятты беришибиз керек. Үй бүлө мүчөлөрү эгерде кимде ким саясат менен алектенсе, иш чарасына жана таасир эткенге аралашпаш керек. Жакшы экен. Түндү уктадыңызбы? Түндө аз-маз уктадык. Канча саат уктадыңыз? Бир 3,5 саат уктадык. Жакшы. Ийгилик каалайбыз.